Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, Баска 2019 тайпасы, куратордук саат, куратор Өмүралиева Каныкей Кекебаевна. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер жана жалпы мугалимдер? Бул жашоонун оор турмушу менен күнү түн алышып келе жаткан, күрөшүп келе жаткан, бул турмуштун ысыгына да, суугуна да, азабына да, кайгысына да чыдап, аны көтөрүп келе жаткан майыптар жөнүндө кеп сөз кылмакчыбыз. Кыргызстанда 3 декабрь майыптар күнү ар жылы белгиленип келет. Мамлекет тарабынан жардамдар көрсөтүлүп келет. Андемесем майыптар жөнүндө сөзүбүздү алдын ала улантабыз. 3 декабрь эл аралык майыптар күнү. 1992 жылы майыптардын 10 жылдыгынын аягында 1983 жана 92 Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн номер 47 резолюциясы менен 3 декабрды эл аралык майыптар күнү деп жарыялаган. Бул жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдарды коомдун түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү, майыптар жөнүндө билимди жогорулатуу болгон. Ал эми 2006 жылдын декабрь айында буунун Генералдык Ассамблеясы майыптар укугу жөнүндөгү конвенцияны кабыл алган. Конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Конвенциянын негиздери адамга таандык кадыр баркын жана жеке көз карандысыздыгын сыйлоо, декриминациялабоо, коомго толук жана эффективдүү кошуу, майыптардын өзгөчөлүктөрүн сыйлоо жана адам түркүмүнүн адам бөлүгүнүн бири катары кабыл алуу, мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдиги, жеткиликтүүлүк, аял жана эркек теңдиги, майып балдардын өнүгүп келе жаткан мүмкүнчүлүктөрүн жана майып балдардын индивидуалдуулугун сактоо укугун сыйлоо. Билесиңерби, дүйнөдө орточо эсеп менен 1 миллиард майып жашап келет. Дүйнө калкынын 15%, мындайча айтканда пайызы. Жана алардын дээрлик көпчүлүгү физикалык, социалдык, экономикалык жана жүрүм-турум барьерларына кабылат. Бул аларды коомдун жашоосуна толук масштабдуу, эффективдүү жана тең укуктуу катышуудан бөлүп койгондой кылат. Ооба, кандай гана болбосун майыптар күнү жөнүндө дилбаян да, эссе да, доклад баяндама да жазса болчудай. Жада калса майыптар жөнүндө том китеп жазса болот. Майыптар үйү, аны дагы карылар үйү деп дагы аташат. Бул мамлекеттик жеке менчик мекемелер. Ал жакта күн сайын кароого муктаж болгон карылар, майыптар бар. Ал жактагы карыларга жана майыптарга жатакана жана медициналык жардам көрсөтүлөт. Албетте, баары жакшы деп айтууга болбойт, бирок өкмөтүбүз дагы аракет кылууда. Үмүттөр жүрөгүңөрдү жылытсын, күмөн күндөр кар эригенде эрип кетсин, кыялдарга кадам таштай бергиле, бутуңарды бажырайган гүл бассын. Үй менен керпек какпай түнөп көрдүм, жанымды чоң казатка сүрөп көрдүм, туу кылып жарым жанды турмуш менен төшөккө жатып алып күрөшкөнмүн. Бардык адамдардын укуктары бирдей. Ден соолугу чектелген адамдарга
коом мамлекет көмөк көрсөтүшү милдет. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Көңүл бурганыңыздар үчүн